министрдің орынбасары Түменбай Колдошев дагы туура эмес сүйлөп койду. Жылда биз акча бөлөбүз, ремонт болуп турат филармонияда деп. Мен жашым айтылып эле анан жумуштан кетсин деп киришпедим. 22 жыл иштесе оңдоп койбойду. Оңдоп койбой, түзөп койбой деп кетип атпак. Ал жерде мындай да. Жаңы жылдан кийин мен кетейин депчи. Анан бул маалымат жетпей калыптыр да тиги кызга. Чагымда. Айда кызыбызга. Түменбай айтып койсо болмок, эми шашпай тургула. Ал өзү кетем деген. Анан кечирим суроо деген болгон жок, эми ар кимдин өзү навиринде ал нерсе. Кечирим сурап койсо өтө чоң ачка алмак кызыбыз деле. Кимдир бирөөнүн заказы болгондур, буйрутмасы болгондур. Азыр элдин баары эле айтып атат, бул заказ буйрутма деп. Анан мага деле ошондой эле сезилди, себеби шындап эле мына көздөрүмдө проблема болуп атат да, ошон үчүн азыр ак кагаз караба деп атат врачтар. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүн Супер ТВда маек коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова. Саламатчылык. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Аман эсен. Аман, тынчпыз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Чогуу болсун, бирге болсун бала. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай жакшы. Сонун. Билесиң да, маанайыбыз дайым 5. Кандай гана кырдаал болбосун, биз жаркылдап, жайнап, эл алдында күлүп жайнап турушубуз керек. Сонун. Гүлшайыр эже, алгачкы суроом мындай болсунчу азыр. Интернет желесинде багы ушул суроонун негизинде аябай көп талкуу жаратып жаткан суроолордун бири десем болот. Жогорку Кеңештин депутаты Айда Эсатбек кызы сизди 22 жылдан бери багы Ош облустук филармонияны багы оңдоп койсо болмок деген өзүнүн пикирин айтты да. Чындыгында кандай, мисалы филармониянын абалы? Директору 2000 жылы шайланыптыр, мынакей 22 жылдан бери иштеп келатыптыр да бул эжекебиз. Анан мен да суроода ошо 22 жылдан бери иштеп келаткандан бери хотя бы ладно капитальный ремонт кылбасын, бирок ошол эле тешилип калган полдорду, түшүп аткан дубалдарды бир оңдосок болот беле деп. Чындыгында баягы Айда кызым көтөргөн маселени мага эмес, ошо 22 жылдан бери эмне үчүн оңдой атасыңар деп башка бирөөлөргө бериш керек эле да бул тапшырманы. Бул суроону ошондой бергенде туура болмок да. Бул жерде бир башкача бир маанай жаралып калды. Азыр бүгүнкү күндө элдин баары эле түшүнүп калды, кандайдыр бир буйрутма болгонбу, заказ болгонбу деген деле ой калып калды да. Себеби биринчиден Айда кызыбыз бул филармония текшерүү боюнча барган эмес. Ошо жогорку кеңештин социалдык баарына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Баарына белек, баарына сонун маанай. Остор. Бөлүм деп коебу? Тармагындагы 3-4 депутат ошол жердеги мектептерди, балдар бакчасыны жана айылдагы клубтарды текшерип барышкан. Анан аларды текшерип бүтүрүп жыйынтык чыгарып атканда анан мен Түменбай Колдошевго чалып калам. Түменбай, биздин деле филармонияны бир көрсөтүп койбойлубу, эртең кичине сөз көтөрүп, кичине каржы бөлдүрүп дегендей, же капиталдык ремонт кылып коелу, же болбосо бир жаңы филармония курулуп калабы, кандай дейсиң десем, Түменбай макул деди Колдошев, биздин зам министрибиз. Анан бизге бир депутат менен бир эксперт кыз менен келишти. Ал депутат кыздын фамилиясы Айдарова деген кыз экен, бүтүн Кыргызстандан депутат. Ал келип эле же сизди жаныңыздан көргөнгө кубанып атам деп эле келип кучактап калды. Анан эксперт кыздын аты Салтанат экен. Анан үчөө менен анан айтып калдым, ушул 58-жылы курулган имарат, кинотеатр болчу. Кинотеатр бойдон калган. Анан ушул имаратта мен ушу 22 жылдан бери иштеп атам. Бирок башка бир топ маселелерди чечкемин, ушу имараттын ушул кино залдан филармония залга айландыра албай атам. Ушу жардамыңар керек дедим. Десем анда макул көрөлү деп, анан малый зал деп коебуз биз. Кичинекей залыбызда бүгүнкү күндө Бабур театры отурат. Алар отурган жерге алып кирдим, анан көрүштү, эски экен да. Ооба эски кинотеатр бойдон турбайбы деп көрүштү. Залды көрүштү, сахна кичикей да. Аны көрүштү, анан чындыгында чоңойтуш керек экен. Кандай пландарыңыз бар деди элем, ушул ортодогу чоң дубал бар да, эки залдын ортосунда дубалды алып бөлүп турган, бөлүп турган.
ушул капитальный ремонт кылсак, ушул бөлүп турган дуалды алып салсак, сахнанын ортосундагы да дуалды алып салсак, анан бир 1000 месталуу жакшы бир филармонияга айланып калат. Сахнасы да чоңойот, анан өзүбүз да ушул жерде концерт берип калабыз. Дедим. Десем, аябай жакшы идея экен деди. Хорошо, эже, мейли. Анда биз кеткенден кийин жөнөп азыр успеть этпейбиз, бүгүн учабыз деди. Артыбыздан бүт ушулардын керектүү иш кагаздарын жибериңиз деди. Хорошо дедим дагы, аябай кудуңдап алдым. Анан сыртка чыкканда айттым, могу жерде бир 20 сотук жерибиз башка бирөөлөр менчиктештирип алган, ошол жөнүндө жазсам болот десем, ал жөнүндө дагы жазыңыз деди. Андан кийин дагы кайсы бир маселе боюнча айтсам, ал жерибиз бизге бекитиле элек дедим. Мэрия, Ош мэриясы жерди, ушу тилкелерибизди бизге бекитип бере элек. Ушул маселени да бир чечип бере аласыздар десек, анан ошол кыз айтты, депутат кызыбыз. Ооба, чечим чыгарып беребиз эже деди. Мына ушул 3 маселе боюнча айттым, алар кетишти. Бүттү ошо ойдон кудуңдап баягы документтердин баарын тууралап, жазып, керектүү артындагы иш кагаздарын каттап туруп, анан мен жогорку кеңешке жөнөтүйдүм. Жөнөтүп аткан күнү беле анан кийин сизди көрсөттү, анан ушундай деп атпайбы? Адамдар, мен өзүм көрбөдүм. Анан кандай десем, ушундай сиздерди текшерип кеткен турбайбы, анан сиз иштебеген турбайсыз деген бир маселе кетип атат дейт. Анан сразу ачып карасам эле, ошентип таптакыр ал жерде филармонияны булар текшерип келген эмес. Оштогу бир да маданият мекеме ишканалары текшерилген эмес да. Планда жокпуз биз. Мен өзүм чакырып атам да, өзүм башыма келип көргүлө деп. Келип көрүп бизге жардам берсин деп чакырып атам. Анан ошентип анан жанагындай ызы чуу чыгып кетти. Ал жерде биздин министрдин орун басары Түмөнбай Колдошев дагы туура эмес сүйлөп койду. Жылда биз акча бөлөбүз, ремонт болуп турат филармонияда деп. Мына ушунун артынан анан кийин баягы эл эки тарап болуп чабышып жатып калды да. Ушундай туура эмес маалыматтарды берген мен оюмча аябай туура эмес болуп калды деп ойлойм. Айда кызым тараптан дагы ал жерде менин жашым жөнүндө, канча жыл иштеген жөнүндө маселе жок. Маселе ремонт жөнүндө болуп атат да. Анан мени ошол жерге чапташтырышып, анан мени дагы ошол кетсин деген кыязда ошондой кимдир бирөөнүн заказы болгондур, буйрутмасы болгондур. Азыр элдин баары эле айтып атат, бул заказ буйрутма деп. Анан мага деле ошондой эле сезилди, себеби мен өзүм жумуштан кетем деп 3 ай мурда министрге айткам да. Ушундай ден соолугум чатак, кичине бир өзүмдү карайын, ден соолугумду карайын, ушу жумушуңарды тапшырайын деп атам деп, ошо Түмөнбай Колдошев бар эле, ошол министрибиз бар, аларга айтканбыз. Жаңы жылдан кийин мен кетейин депчи. Анан бул маалымат жетпей калыптыр да тиги кызга. Чагымда. Айда кызыбызга. Түмөнбай айтып койсо болмок, эми шашпай тургула. Ал өзү кетем деген, биз аны жакшынакай кылып, чапанын кийгизип, башына жоолугун салып узатабыз. Анан кимди койсок кое беребиз, айтыш керек болчу да. Анан ушундай баягы жаштардын ишинин чалалыгынан мына ушундай ызы чуу чыгып кетти. Айтып калдыңыз да баягы буйрутма депчи. Эмне себептен ушундай ойго келдиңиз? Себеби мындай да, ал жерде курулуш иштери каралып атса, ремонт иштери каралып аткан маселе болсо, анан эле мен жашым айтылып эле анан жумуштан кетсин деп киришпедиби. 22 жыл иштесе оңдоп койбойбу? Оңдоп койбойбу, түзөп койбойбу деп кетип атпак. Ал жерде мындай да, 22 жылдан бери өзүбүздүн каражатыбыздан текущий ремонттор жасалып келген. Текущий ремонт деген, мына мисалы үчүн эшиктин үстү бузулуп калса, бул жакта дубал чирип түшүп калса, полдун бир жери тешилип калса, сантехника иштебей калса, кайсы бир метр жери. Мына ошолорду жасайсың да, бул текущий ремонтторго кирет да. Ал эми капиталдык ремонт деген ошол полностью жасалыш керек, себеби имараттын бир ыкка ишке келтире турган иш-чара жасалыш керек да. Мисалы үчүн кинотеатр бойдон турган нерсе биздин филармониянын талабына жооп бербейт да. Мына филармония мына Бишкектегидей болуш керек. Туурабы? Анан айылдын кинотеатрындай болуп 2 зал турса, 350-350 адам батат. Анан кийин сахнасы 7 метр, 8 метр болсо, анан ал жерге оркестр эмес, неме да батпайт да, фольклор да батпайт. Анан ал жерге концерт кое албасаң, репетиция кыла албасаң көңүлдөгүдөй, немеле декорацияларды кое албасаң, анан айтасың да, жасайлы эми, ушуну жаса бергиле деп айтканга мен директордун акым бар да. Анан ошону жаса бергиле деп айтсам, алар сиз кетишиңиз керек деген талапты коюшмады.
Анан бага айтып калдыңыз да, Түмөнбай Колдошев бага сөзүндө туура эмес айтып алды депчи. Ооба, туура эмес айтып алды. Анан чындыгында эле бага өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан акча бөлүнөбү ремонтко? Өзү бөлүнүш керек. Анан эми азыр өзүң билесиң да, капчыгыбыз өкмөттүн капчыгы бош. Буга чейинки президенттер таптакыр эле капчыктарды бошотуп салганда. Анан кийин ремонт эмес, башка иш-чараларга араң акча таап беришип атты да. Сөзүн ачыгычы. Анан эми кат жазганбыз. Анан мындан 5 жыл мурда сизге бир акча бөлүнүп атат, жакшы бир ремонт иштерди кылыңыз дешкен. Бир 5 миллион бөлүнүп атат деп. Кийин уксам, ал 5 миллион башка эле бир кинотеатр бирөө ижарага алган экен, кинотеатрды иштетем деп. Ошого чыгып кеттир. Анан ошак ремонт болуп кеттир да. Эми ушундай бармак басты, көз кысты иштер көп болуп кетет да. Анан үн чыкпай калды. Мен бул жагынан жардам берип атышат деп биз бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабызды жаңылаганбыз да, аябай жакшы кылып. 80 адам иштейт, 80 артистибиз иштейт. Анын ичинде 40 адам оркестрибизде иштейт. Бардыгынын аппаратуралары жаңыланган, музыкалык аспаптары жаңыланган. Барысына 2 сыйрадан костюмдарды тиктирдик. Мунун баары да каржы да. Муну чечип берип атышат, Кудайга шүгүр. Эми чуркасаң, конечно, чуркашың керек. Ызылдашың керек, жалдырашың керек, жакшы сөзүңдү айтышың керек, макташың керек. Бир нерсе алыш үчүн жөлө барып, ушуну берип койсу десең, эч ким бербейт азыр. Ошентип жүрүп алып, материалдык техникалык базабызды жакшы кылып алганбыз. Ага сөз жок. Азыр сөз ремонт жөнүндө, же капиталдык ремонт жөнүндө, же болсо жаңы филармония куруу жөнүндө кетип атат да. Анан эмне иш кылды дегени аябай катуу тийди да. Кантип иш кылбайсың? Иш кылганың үчүн филармония болуп отурат. Иш кылганы үчүн филармониянын артисттери сонун кароо сынактарга катышып, байгелип орундарды жеңип алып атат. Иш кылганың үчүн бул жагы Россияга чейин, бул жагы Өзбекстан, бул жагы Казакстан, бул жагы Кытайга чейин маданий күндөргө барып биздин коллективдер эң сонун жетишкендиктерди жаратып атышат. Ошол жерде иштеп атканыбыз үчүн бүгүнкү күндө 30га жакын лауреаттарыбыз иштеп атат. Ошол жерде иш алып барганыбыз үчүн бүгүнкү күндө канчалаган артисттерибиз, эл артисти, эмгек сиңирген артист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 30га жакын артисттерибиз маданияттын мыкты кызматкери болуп турат. Аида Исатбек кызы өзүнүн оюн билдиргенден кийин сиз социалдык баракчаңызга пост жаздыңыз. Тагыраагы кечирим сурасын депчи. Анан ал жактан кандай чалуулар болду? Ал жактан эч кандай чалуулар болгон жок. Эми менин кызым Сайкал менен тең кыз экен. Анан ушундай же ушундай заказ болду эле, же болбосо сиз эч нерсе кылбай отурганыңыз жөнүндө мага маалымат берилген болчу. Анан тигиндей мындай деп сүйлөшүп койсо болмок, кичинекей да. Анан эми эч кандай бир реакция болгон жок. Анан эмеге жазып коюшуптур. Анан биз теги Гүлшайыр эже менен биздин ортобузда эч кандай жеке таарынычтарыбыз жок. Бирок баягы текшерүү теги булардын жыйынтыктарын айтып коюшубуз милдетибиз болчу дегендей мааниде сөз болуптур. Анан кечирим суроо деген болгон жок. Эми ар кимдин өзү навиринде ал нерсе. Кечирим сурап койсо өтө чоң ачко алмак кызыбыз деле. Мен да сүйүнүп калмакмын, ушундай болду жакшы депчи. Анан бардыгы тыптынч эле болуп ошол бойдон турат. Кечирим сураса сурабаса өзүнүн иши да болуп калды. Деп анан ушу бир 10 жылдан бери мен сметалык стоимость түзүлгөн кагаздар менен кошо каттарды мен министрлигибизге, жогорку кеңешке, ошол кездеги президенттерге чейин жазып жүргөнмүн, бирок азырга чейинки жооп жок да, бүгүнкү күнгө чейин жооп болгон жок. Бирок мурдакы министрибизге айтып калдым да, эми Азамат Капарович, ушул филармонияга деле бир көңүл буруп койбойсуңарбы, кантебиз десем айтты. Мен президентке айттым деди. Мен президентке айттым, президентибиз айтты деди. Жок, аны оңдоп түзөбөйлү, бир жаңы филармония салалы деп айтты деди. Аябай кубандым. Эми тим эле мактанып бардым, жамаатыбызга барып айттым. Ай, жаңы филармония түшөт экенбиз деп. Анан жаңы министрибиз болуп калды, мына Максутов, Алтынбек Аскарович болуп калды. Анан ага да ушу баягы мен кетем дегенде сүйлөшүп отурганыбызда айттым. Ушундай, ушу филармонияны бир карап койсоңор болот эле, эми баягы кинотеатр бойдон калган. Кичине бир филармонияга окшоштурбайлыбы? Ана эл кирсе да кинотеатрга киргендей болбой. Себеби ал жерге концерт коюш үчүн көшөгөлөр чыгып түшүп туруш керек да. Авансцелары өзгөрүп туруш керек. Туурабы? 4 актылуу концерт болуп калат, 3 актылуу концерт болуп калат да.
ошондой шарт керек. Анан бул жагына көшөгө ачылып жабылып туруш керек. Сахна чоң болуш керек. Десем анан ошентип айттым, Айсам айтты, жок, мен деди президент менен сүйлөштүм бул маселе боюнча же деди. Президентибиз айтты, жаңы филармония салышыбыз керек го, эскини оңдогуча деп айтты деди. Ошо жакында эле болгон сөздөр да булар. Анан аябай кубанып калдык, анда жакшы болот экен деп. Анан ошол бойдон анан мен ошол эле жолугушууда айттым, мен ушу ден соолугума байланыштуу мен ишимди тапшырайын, жумушумду тапшырайын. Ушунча жыл кызмат кылдым, ыраазы болгула. Десем, анан министрибиз айтты, иштей бербейсизби? Сизден бирөө орун талашып атпагандан кийин, анан эми тажрыйбаңыз бар, канчалаган жаштарды өнүктүрдүңүз, өстүрдүңүз, ошолорго сиздин сөзүңүз керек. Ошолор үйрөнсүн дагы, канчалаган жаштарды тарбиялаңыз дегенде мен айттым, жок, эми ден соолук баарынан жогору турат экен дедим. Анан ушунча иштедим, эми жаштардан кадрларыңар болсо даярдай бергиле, ошолорду койгула дедим. Бирок ошол жерге мен азыр 20 миллион сомдук материалдык техникалык базаны түзүп койдум. Бирок бир да стол списание кылбадым дедим. Ошолорду списание этип жок кылып беришпесин, ошондой кадр койгула дедим. Макул, анда көрөлү же жаңы жылдан кийин мейли бара берели жаңы жылга деп, ошону таркап кеткенбиз да. Анан эле мындай ызы чуу болуп кетерин чындап эле күткөн эмесмин. Сиз буга чейин айткан экенсиз да, 3 ай жаңы жылдан. 3 ай жаңы жылдан кетейин мен дедим. Мына жылды жыйынтыктап коюп, отчетторду берейин, эмне иш кылганыбыз боюнча. Анан жыл жыйынтыктап туруп, анан жаңы жылдан мен кетейин. Чындап эле мына көздөрүмдө проблема болуп атат да, ошон үчүн азыр ак кагаз караба деп атат врачтар. Компьютер караба деп атат. Ысык мына күн ачык жерде күндү карап жүрбөңүз, кара ачыктагыңыз деп атпайбы? Анан ошонун улам мен биз күндү кагаз карайбыз да. Эртең менен жумушка келебиз, кечке кагаз карайбыз. Себеби отчеттор жөнөтүш керек, келген тапшырмаларды аткарыш керек, жөнөтүш керек, программа түзүш керек, бул концерттин репертуарын жазыш керек. Только ак кагаз менен биз. Ошон үчүн ак кагаздан кийин кечинде көзүм 2-3 болуп көрүнүп калып атат да, кечке жок, баягы мындай турган буюм 2-3 болуп калып атат да. Анан тездик менен муну ордуна келтирбесек болбойт деп врачтар мына 6 айдан бери лечение болуп атат. Бирок ошол түрк врачтар, анан кыргыз врачтар айтып атат, жок, тездик менен кагазды таштабасаңыз болбойт эче деди. Азыр ба ден соолугуңуз кандай азыр? Ден соолук жакшы, бирок көздө маселе болуп атпайбы? Ошондон улам кетем дегенмин да. Анан эле мындай ызы чуу болуп эле анан ызы чуу. Ушу Айда кызым билбей калыптыр да менин кетем деп айтканымды. Ошо Түмөнбай айтып койсо болмок экен, бу эже кетет. Мындай сабыр кылып туруп тургула, анан бирөөнү кое бересиңер депчи. Ал билбей калган. Анан айта бериш керек деп анан айтып жиберип атпайбы ушинтип. Анан эми капа болосуң да, улууну сыйлабаган жаштар, улуу муунду ардактабаган жаштар, анан улуу муундун кылган эмгегини баалабаган жаштар бул туура эмес жаштар деп ойлойм. Мындай ой болуп атат да мендечи. Ал жакка сиз өзүңүз багы Түмөнбай колдошпагазга чалып өзүңүз биздикин да көрүп кетсин деп чалсаңыз. Анан алар келип туруп анан ушундай маалымат чыгарганы тескери маалымат чыгарып койгон. Сиз үчүн канчалык багы мага катуу тийди да. Өтө катуу тийди. Түшүнбөй калдым, апай. Башка нерсеге чакырдым элеки, бул эмне болуп кетти деп. Анан Түмөнбайга чалып атпаймынбы? Түмөнбай деле рахмат, кечирим сурады. Кечирим сурады, эже так маалымат айта албай калдым мен ошол жерде. Деп рахмат, ушу кечирим сураганына да рахмат. Бирок ошондой болуп баягы маалыматсыз бир филармония жөнүндө эми буларга келет да, филармония жөнүндө каралат. Гүлшайыр Садыбакасова жөнүндө каралат десе, бүт маалыматтарды алып барыш керек да мындай жергечи. Анан ошондой болуп калыптыр эми. Болду эми, болору болду, өттү. Айтып калдыңыз да, филармониянын полдору 2000-жылы салынган бойдон турат депчи. Анан азыркы учурда интернет желесинде деле сүрөттөр бар да. Алар качан тартылган сүрөттөр? Алар пол эмес да. Алар мисалы үчүн 2 карыштан бул жагы 2 карыч, бул жагы 2 карыч болуп отопление берди да. Отопление бергенден кийин сөзсүз бир жерден мындай тешилип ошол жерден суу чыгат го. Ошол суу чыккан жер бар. Себеби ал азыр отоплениени токтото албайбыз да. Отопление токтото албайбыз. Аны азыр баягы замазка деп коет экен го, замазкалап сууну токтотуп коюшкан. Бирок азыр ал жерди ремонт кыла десек, кыштын күнү ремонт кармабайт экен. Ошон үчүн жазга барып ошол жерди ремонт кылабыз деп токтоп турат ал. Анан алыстан тартыптыр, бир эме түшүптүр, жанагы гранит таш. Өтө алыстан тартышкан экен гранит таш. Эми түшөт да, кыш менен жаз алмашканда ал жыл деле болот. Аны кайра жармаштырып коебуз жаз келгенде. Азыр килейлесең киле кармабайт экен да. Таштанды боюнча. Ал таштандыга мен жооптуу эмесмин. Таштанды мэрияга карайт.
Себеби ал жерге мен жооптуу болуш үчүн филармония жооптуу. Ошол жердеги аянттын баары филармонияга бекитилиш керек. Ошол жака караш керек, э? Ошол жака мага караш керек, өтүш керек. А мына 10 жылдан бери ошол жерди мен жылда суранам. Госрегистр чыгарып берген корутунду. Бизге мыйзамдын негизинде бизге бекитилиш керек. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мэрия бизге бекитпей келет. Себеби мэриянын 20 жылдык өнүгүү деген программасында биздин филармониянын алдындагы мост бар го баягы. Көпүрө чоңойтулат экен. Бул жагы 20 метр, бул жагы 20 метрге чоңойтулуп, биздин филармониянын жарымы бузулуп мост болот экен. Будущий ош төркүндөтүү программасында. Ошонун негизинде бизге бул имараттын эмеле жер тилкелерини бекитип бербей келет бүгүнкү чейин. Мына ошентип анан баягы жердеги болбогон эле нерселер де ошондой баягы неден пил жасап туруп болуп калды да. Ошондой баягы бирөөгө керек болду бул нерсени. Себеби 3 телевидение дароо келишти эртеси күнү. Анан негатив издей башташканда эле билдим. Бул жагы дагы заказ экен дедим. Тарта бергиле дедим, тарта бергиле, чыгара бергиле. Ал жерде оюлуп калган пол жок, ал жерде оюлуп калган дуал жок, өзүң көрдүң. Залдарыбыз кадимкидей эле иштеп турат. Ошол айттым мен, аларды эле байкап турсам деле баягы сөздөрүмдү кайталап айттым, ушу бизге капиталдык ремонт керек, ушундай деп айттым, бирок алар аябай издешти, аябай мындай кандай айтайын деп турду, э? Атайын издешти да, атайын. Тиякты карасаң, тияктан издесең, тиякты карачы деп бирге бир айтып аткандай ойлодум. Эми баягы балтасы күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет болуп аткан турбайбы деп байкап койдум. Мен каралоо катары кабыл алдым. Кимдир бирөөнүн каралоосу бул жерде кандайдыр бир күчтөр турат. Анан ал күчтөрдү айтат элем, келип эле мага келип эле ушул орун бизге керек болуп атат. Кандай дейсиз эже десе, мен майлап сүттө өткөрүп берет элем. Ушул жерге иштеп силер дагы көргүлө. Ушул жерде кандай болот экен иш, силер айткандай болот бекен же мен айткандай болот бекен деп өткөрүп берет болчумун. Бирөө мен бир креслого тармашкан адам эмесмин да, Мени ал жерге суранып атып алып барышкан. Билип-билбей эле жазып атышпайбы? Акчаны жеп койду, акча андай жедирбейт азыр өкмөт. Андай эмес. Анан өзүбүздүн баягы спецсчеттон түшкөн каражат болуп калса, ал дагы сөзсүз түрдө ошол форма тиктирүүгө, формаларды ремонттон чыгарууга, аппаратуралар бузулат да, аларды ремонттоого, автобусду алып бергенмин. Бусик Mercedes Benz деп. Ал бузулат, анын немесине ГСМ деп коет баягы. Иш-чаралар көп да. Аларга бензин куюп туруш керек. Мына мисалы Чуңгурчакка окшогон, Чуңгурчакта өткөн чоң иш-чаралар окшогон иш-чаралар болду. Көлдө канча чоң иш-чараларыбыз өттү. Жанагы быйыл эмеде өттү го Түркияда. Көчмөндөр оюндары. Ошого окшогон иш-чараларга өзүбүздүн автобустар менен барабыз. Өзүбүз бензин куябыз, өзүбүз каржылайбыз. Бир барып келгенде сөз дагы бир жери бузулат, аны оңдойбуз дегендей. Мына ушул күндөлүк керектелүүчү нерселерге ошентип бөлүнөт. Анан аны дагы тендерге бергенде жазабыз. Могу сомго үтүк керек, мынанча сомго лампочка керек, мынча сомго тряпка керек, мынча сомго сантехникалык, мисалы үчүн баягы коробкасы керек, же болбосо сантехниканын өзү керек, мынча сомго мынча прожектор керек, прожекторлор күйөт да тоже. Мына ошентип отуруп, ошол утуп алган тарап, мына сен утуп аласың, ал жерге тендерге 7-8 адам кирет. Тендерге, ошол өздөрүнүн фирмалар. Анан сен утуп алсаң, ал сен утуп алыш үчүн аябай арзан киргизишет. Элестет. Ручка 10 сом болсо, 8 сом, 7 сом деп киргизет да. Же 5 сом деп киргизет. Анан ал байкушта 5 сомго ручканы каяктан алат? Өзү киргизип алган, утуп алган. Аны эми өзү билет да. Ошентип анан биздин тендерден, ошо биздин акчадан алар 12% баягы өздөрүнө алышат. Ошондо анан эмне сатып берсе, ошону биз прием передача кылып алабыз. Элге ыраазымын. Кыргыз элиме мен өтө ыраазы болдум. Себеби эмгегимди даңазалап, мага Кытайдын чебиндей болуп туруп беришти да, мен таң калдым. Ушунчалык ыраазы болдум. Мен ушул учурдан пайдаланып, менин эмгегимди баалап, кылган ушунчалык жумуштарымды, иштеримди даңазалап, кыргыз маданиятын өнүп өсүшүнө кошкон салымымды көрө билип, айта билгениңерге мен терең ыраазымын алтындарым. Эми эмне болот, бир Кудай көрсөтөт.
Мен бирок өзүм кетем деп айтканмын министрге. Ушу жылдын башында Кудай буйруса бир караштыргыла деп. Ошону бир караштырабыз, андагын айтабыз. Эми министрлик менен жолугушуу болот да бизде. Отчетторубуз болот, келебиз дегендей. Анан кийин ага чейин эми иштеп турабыз. Кудай Таалам күч кубат берген. Кээ бир өлөр жазып атпайбы? Жаштар деп. Жаштарыбызга кубанычтабыз. Бирок жаштар биздин тажрыйбабызды үйрөнүш керек. Бизден көп кеп кеңеш алыш керек. Иштей турган демилгеси болуш керек. Анан ошол биз алган айлыкка барып иштейби экен, ошондой каалоо болуш керек. Биз деген канча айлык? 3000 сом айлык менен иштедик учурунда. 3000 сом айлык менен иштедик. Бүгүнкү күндө артисттерибиз 15 000, 12 000 алып калды. Мен өзүм 25 000 эле айлык алам. Мына ушуга макул болуп иштеп атабыз. Себеби маданият өлүп калбасын, маданият өспөй калбасын. Маданият элибизге, журтубузга керек деп иштеп атабыз биз. Айлыкка иштеген жокпуз. Биздин бул филармонияны түптөгөнгө чейин эле биздин өзүбүздүн жасап алган бир аз кичинекей бизнестерибиз бар, бизди багып турган. Эми килейген бизнестерибиз жок. Элге окшопчу, дүйнөнү дөңгөрөткөн. Бирок ошол кичинекей бизди багып тура турган биздин өзүбүздүн бир чөйрөлөрүбүз бар да, кандай жасап койгон. Анан жөн эле мындай асыла бергендик туура эмес деп ойлойм да. Анан баягы машинабызга асылышты, кийген кийимибизге кашымача асылышты. Анан аябай кубандым, кашым дагы демек кимдир бирөөлөргө жагып жакпайт экен. Прическам дагы таасир кылат турбайбы деп ойлоп калдым. Анан ошол эле прическада жүрө берем деп ойлоймун. Ушул эле кашымда жүрө берем деп ойлоймун. Ал эми транспорт машина болсо, ал бул бүгүнкү күндө роскош эмес. Ал роскош эмес. Бүгүн Кыргызстандын бардык калкында машина бар. Бир үйдө 3төн 4төн машинасы бар. Я туура эмес айтып атам. Ошондуктан ал эми жакшы машина минсем, мен ошого татыктуу болсом керек. Ошон үчүн кызым мага ошол машинаны мингизген болуш керек. Ошол машинада жүргөндө Аллахым насип кылсын мага. Себеби каза болуп калган уулумдун тилеги болгон экен. Мен биринчи бизнесимди жасап туруп, апама ушул машинаны мингизем деген экен. Ошону аткарып, кызым Сайкал мага ошол машинаны алып берди. Өзү алгачкы салымын өзү кошту. Калганын баягы узак мөөнөткө бөлүп төлөө аркылуу алып берди. Өзү бүгүнкү күндө $400-500, $500 по-моему төлөп атат. Кызыма күч кубат. Жок, да 7 жыл төлөнөт. Ошондуктан кызыма күч кубат берсин, Сайкалыма ошол ишинде ийгилик берсин. Ар кимдин баласы ушу менин Сайкалымдай болуп, ата-энесине машина алып берсин. Туурабы? Каалаган жагына алып барсын. Ата-энелерди сыйлоо балдардын милдети деп ойлойм. Сонун. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, Гүлшара эже. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Жап-жаш бойдон эле турасыз. Азыр эле мына сиз прическаны айттыңыз, кашты айттыңыз да. Ар дайым күлүп жайнап жадыра эле жүрүңүз. Оорубаңыз, бар болуңуз. Бага айтып калдыңыз, биздин эмгегибизди билгендер дагы, билбегендер дагы бар деп. Биз сиздин бага кылган эмгектериңизди билебиз. Иштериңизде ийгилик болсун. Рахмат. Ыраазычылык. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элимди кирип келе жаткан жаңы жылы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап коеюн. Ушул келе жаткан жыл өлкөбүз өнүккөн, ар дайым изги ийгиликтерди жараткан, жакшы күндөргө жеткирген издүү куттуу жылдардын бири болсун. Ылайым Кыргызстаныбыз өнүксүн, жерибизде эң негизгиси тынчтык болсун. Тынчтык бар жерде бардык ийгиликтер болот. Жаңы жылыңыздар менен. Биз ошону менен май кезир жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Кадимбек Даняров. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар.